حليت الحياة، يلي وحدت الإله، يلي كنت ولم تزل ضوء النجاة. خير خلق الله يا طه، دنيا من غيرك متاهة. قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك، نورت فيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها. رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله، يا رسول الله. محمد يا ابن عبد الله، يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله. يا ابن عبد الله. Мекке кандай гана керемет. Жүрөктөргө тынчтык уруулуп, өзүнө байлаган, жыл сайын момундарды өзүнө тартып турган ыйык жер. Ооба азиретин Абдул-Муталиб мындай кыйынчылыкка сабыр кыла алат болду экен. Чындыгында өлүм деген мусибат Абдуллага да келди. Муну Абраханын Меккеге кол салуу окуясы менен бирге көрөлү. Абраха үчүн бул учур эң ыңгайлуу кез болмок. Анткени арабтар бири-биримдикке келе албай турган. Ошондо душмандардын кол салуусуна дуушар болушкан. Өкүмдарым Абраха, эмне кабар алып келдиң эй базер? Арабтар бизге арттан келип кол салабы деп тынчым кетип жатат. Эч бир араб бизге арттан да, алдынан да келе албайт. Жада калса жаада ата албайт. Эмне мынча ишеничтүү сүйлөп жатасыз, падышам? Ук, эй базер, Мекке эли соода менен алектенишет. Ал эми согуш иши колунан келбейт. Анда Йемен эличи өкүмдарым, бизге айырмасы жок. Арабтардын баары эле бир. Булардан коркууга кажет жок. Ишенип кой мага. Эй Абдул-Мутталиб, эй Курайш уруусунун башчысы, эмнеге Курайштын аскерлерин жыйнап Абрахага каршы күрөшпөйсүң? Абраха аскерлери менен арабтарга эмес, башка багыт боюнча жүрүш жасайт имиш. Арабтардын аскерлеринин саны 60 миң. Кана, ким кол сала алат экен? Көргүлөчү. Баарыбыз биригип Аллахтын үйүн сактабасак, уят болобуз. Жараткандын азабына калып жүрбөйлү. Абраханын аскерлери бизге келбейт дебедимби? Корко турган эч нерсе жок. Бизге зыян жетпейт. Эй, химяр жигиттери,
Акчага болсо да Абрахага каршы согушубуз керек. Эгер биздин өлкөнү басып алышса, балдарыбыздын баарын биринде калтырбай өлтүрүп кетишет. Абраханын атын өчүрөбүз. Анда алга. Аны менен күрөшөбүз. Эгер арабтардын баары бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарышса, Абраха Меккеге жете алары беле? Биз дайым ушундайбыз. Душмандар кол салаардан мурда эле өзүбүздү талкалап алабыз. Бирок үммөттүн баары эле мындай ынтымаксыз эмес, эй Маулана. Карап туруңуз. Химар эли Абрахага кандай мамиле жасады? Жеңилишке туш болгон аскерлерди Абраха туткунга алды. Эми алардын башын алайын дегенде бирөөсү: "Эй падышам, бизди өлтүрбөгүн. Бул үчүн мен сага кызмат кылайын. Буйруганыңды чуркап аткарайын" деди эле Абраха ага тийген жок. Бирок зынданга таштоого буйрук берди. Анда Нуфайл айтты: "Эй падышам, мени өлтүрбө. Бул жерлерди мен эң жакшы билем. Менин ушул эки канатым, эки уруу тең сага баш ийсин" деп бул туткунда тирүү кылат. Мына ушинтип Абраханын чачыратуусуна дуушар болгон уруулар жартысы айда, жартысы сайда калып, бөлүнүп чачылып жатты. Ошентип отуруп, ыйык Меккеге да жетти. Жана Абдул Муталиб бин Хашимдин жүздөгөн төбөсүн өзүнө алып койду.
Биз Кинана уруусу Абраха менен согушуу үчүн кылычыбызды курчтап, найзабызды даярдап койгонбуз. Биз дагы даярбыз. Сауыр кесем толду буларга. Ушундай тоону алдырып койгондон кийин да бул ишти ушундай калтырасыңбы, эй Курайштын башчысы? Мен химиярларданмын. Абраханын сага жиберген элчисимин. Эмне каалайсыңар? Падышабыз эгер силер Меккени тынчтык жолу менен өткөрүп берсеңер, согушуп келбестигин айтып жөнөттү. Биз эч кандай согушту да каалабайбыз. Буга чыдамыбыз да жок. Анда мени менен чогуу Абрахага жүрүңүз. Барба, эй Курайштын башчысы. Үнчүк байкалдыңыз Иман. Абраха менен Абдулмуталиптин сүйлөшүүсүн андан ары улантпайсызбы? Үнчүкпай эмес, балким жүрөгүм ооруп турат. Арабтардын баары Абраханын көзүнчө биригип жыйналса эмне болот эле? Биз алдыңкы муундар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мурунку муун ойлочу оюбуздун борбору да. Эмнеге Абдулмуталип Абраханын күчүн биле туруп, аны алсыз деп өзүн жубатат. Ушул учурдан пайдаланып, Абраха баарына ээ чыкты. Абдулмуталип ушунусу менен эле жеңилип калды. Сизге Курайштын башчысы Абдулмутталип келди. Айт, кире берсин. Биздин төөлөрдү кайтар, эй падыша. Эмне? Төөлөрүңдү кайтарышымды каалайсыңбы? Харам деп атап алган Каабаны бербей жатып, төөлөрүңдү алгың келип жатабы? Ооба, төөлөрүңдү кайтар. Мен бул төөлөрдүн ээсимин. Каабачы. Каабаны Аллах өзү коргойт. Кандай таң калыштуу кишилер. Кесилген рызкыңарды менден сурап келдиңер. Өздөрү көз каранды өлкөдөсүңөр дагы Каабаны минтип сүйлөгөнүн карачы. Эй Хубата, мунун төөсүн берип жибер. Баш үстүнө, эй падышам. Бул Каабаны кыйратып, жок кылууга убада берем. Каабаны жок кылам. Муздалифа жана Минанын так ортосундагы Мухассан деген өрөөндө Нуфайлди күтүп алат. Нуфайл Меккеге бет алган пилге келет да кулагынан кармап төмөнкү сөздөрдү айтат. Кайдан келсең ошол жакка кайт, эй Махмуд. Сен харам жайгашкан чөлкөңдө турасың, деп кулагын коюп жиберди. Ошондо пил артка чегинип, ордунан турбай коет. Отуруп алган пил найза менен сайылса да такыр турбай коет. Бир кезде ордунан тура калып, түштүктү көздөй Меккеден алыс кетип калат. Ошол убакытта Аллах Таала аларга күйүп турган ташты тумшугуна тиштеп, эки бутуна да таш кармаган абабил куштарын жиберет.
ал азаптан бири да кутулуп кете албайт эле. حجر في منقاره وحجران في رجليه. Бир заматта баарын күйгүзүп, чайналган өңдү абалга келтирип койду. يموت بعضهم في بعض. Ал эми Абраха болсо ушундай бир азапка туш болду дейсиң, абалын элестетип да болбойт. Бүт денеси чирип, күйүп жок болду. Аллахтын наалаты болсун ага. Алланын үйүн Аллах өзү сактайт. Сага шүгүрлөр жана мактоолор болсун, эй харам үйүнүн ээси. Эй эли журт, эми баарыңар үйүңөргө кайта бергиле. Ушул күндөн тартып ыйык абага эч ким болсо албайт. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هو النجاة يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معينة. يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينة. وصلت رسالتك يا نبي يا نبي. الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله. سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط نادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة